Гломерулонефрит деген эмне? Гломерулонефрит өзү аты айтып тургандай эле гломерулы деген бул бөйрөктүн ошо фильтрация кылган жабыркайт экен. Бул эң негизги бөйрөктүн эң негизги функциясы биз билебиз фильтрация болуп эсептелинет. Ошо фильтрация кылган бул гломерулары жабыркайт. Бул эки бөйрөктү бир замат жабыркайт. Аутоиммундук болуп эсептелинет. Бул оору көбүнчө жаштардын оорусу. Мисалы үчүн жаш балдар оорушу мүмкүн, өспүрүм балдар оорушу мүмкүн жана ошондой эле ошо жаш ишмер инсандар ооруп калышы мүмкүн. Бунун кандай түрлөрү бар? Өнөкөт анан курч болуп бөлүнөт жана первичный анан вторичный деп дагы бөлөбүз. Первичный болгондо бөйрөктүн өзү жабыркайт. Ал эми вторичный болгондо демек биринчи болгон өзүнүн өнөкөт оорусу бар, анан кийин экинчи болуп ошо гломерулонефрит болушу мүмкүн. Бул көбүнчө аутоиммунный оорусу бар бейтаптарда болушу мүмкүн. Кандай аутоиммунный оорулар? Мисалы, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, склеродермия деген жана башка ушундай түрлөрү бар. Ошонун кесепетинен бөйрөгүбүз дагы жабыркайт. Гломерулонефриттин клиникалык белгилери. Клиникалык белгилери чындыгында башка оорулардан дагы айырмаланып, эң негизги 3 клиникалык белгилери бар. Бул жаш адамдардын оорусу деп айттык алгач. Алардын кан басымы көтөрүлүшү мүмкүн. Ошондо бизге мындай жардамдап подсказка, бөйрөгүн изилдешибиз керек экен деген. Кийинки бул шишик болот. Шишик болгондо дагы көздүн тегерегинде башталат экен шишик, анан ошентип жайылып бетке, бутуна жана башка анасарка деп коет, могу бети шишигени, анан ичине дагы сууга толушу мүмкүн. Эми бул өзүнүн степенине жараша. Көздүн тегерегинде шишик болсо, мисалы үчүн жаңыдан башталганда бейтап байкабашы мүмкүн. Мисалы үчүн эртең менен турат, көзү шишип турат, мен көбүрөөк суу ичип койгон окшоймун дейт. Анан түштөн кийин ал шишип таркап кетет. Анан ошентип убакытты кандай десем узатып, анан кийин дарыгерге кайрылышат да көп учурунда. Кийинки симптоматикасы бул зааранын түсү өзгөрүү. Биз дарыгерлер гематурия деп коебуз. Ал эми жалпак тил менен айтканда кочкул күрөң болуп калат. Же бейтаптар айтып калат, кара чайга окшош, коланын түсүнө окшош депчи. Шишик көп болгондон кийин албетте заара дагы азаят. Диагностикасы. Эгер сиз өзүңүздөрдө ушул симптоматиканы байкасаңыздар, сиздер алгач жергиликтүү ошо үй бүлөлүк дарыгер же болбосо терапевт, нефролог деген дарыгерлерге кайрыласыздар. Андан кийин алар сиздерге албетте тесттерди, анализдерди жазып берет. Канды, заараны көрүшөт. Заарада мисалы үчүн эритроцит деп коет, өзгөрүлгөн эритроциттер деп темный болуп чыгат. Канда болсо
ошо биздин денебизде воспаление бар деп көргөзөт. Анан атайын бөйрөктүн тесттери болот, анализдери. Ошону да тапшырыш керек. Ошондо да өзгөрүүлөр болот. Жана ошондой эле бөйрөктүн УЗИсин тарттырыңыздар. Андан соң эгер сизге ошентип гломерулонефрит, первичный гломерулонефрит деген диагноз коюлса, анда сөзсүз түрдө ооруканага жаткырыласыз. Эгер гломерулонефрит деген диагнозуңуз бар болсо, биз башында айткандай морфологиялык өзгөрүүлөр болот бөйрөктөчү. Ошондуктан биз кандай морфологиялык өзгөрүү болуптур, кайсы формасы экен дегенди аныктоо үчүн бөйрөктүн биопсиясы керек. Бул сөзсүз түрдө бул деген алтын стандарт болуп эсептелинет. Биопсия кылышат, биоптатты ошо башка мамлекеттерге жөнөтүшөт. Себеби дегенде бизде деген керектүү микроскоптор, ошондой керектүү жабдыктар жок. Ошол себептен дарылоо ыкмасы. Эгер сизде биопсия болуп, анан кийин морфологиялык формасы тастыкталса, сизге же болбосо гормон менен дарылайт, же болбосо иммуносупрессор менен дарылайт. Ошо дарылаш үчүн, дары дармекти тандаш үчүн сөзсүз түрдө морфологиялык форманы билүү зарыл. Эгер сиз бөйрөңүздү 3 айдан кийин жоготкуңуз келбесе, узун заман жашагыңыз келсе өзүңүздүн бөйрөгүңүз менен, анда бул этабында сөзсүз түрдө абдан жакшы дарылоо керек. Сиздер ойлогоңуздар, бир эле дарыланып коем, анан кийин бүттү, мен унутуп калам гломерулонефрит деген эмне дегенин. Жок, андай эмес. Эгер өнөкөт болсо сиздики, анда өмүр бою сиз ушинтип дарылашыңыз керек. Болбосо бөйрөктүн жетишпестиги болот, андан соң диализге барасыз, же болбосо бөйрөктүн трансплантациясын кыласыз. Ошондуктан бул гломерулонефрит деген оору, бул өзүнчө чоң бир түрү дагы абдан көп болгон, оор, прогнозу абдан начар болгон оорулардын катарына кирет. Ошондуктан өзүңүздөрдүн бөйрөктөрүңүздөрдү ар дайым сактап жүрүңүздөр.